1992 жылы Иран Бишкекте элчилигин ачкандан бери дини, дили, бир эки мамлекет маданий экономикалык соода тармагында мамилесин жүргүзүп келет. Мындан 3 жыл мурун Ирандын президенти болуп шайланган Роухани экинчи ирет Бишкекке келип отурат. Иран менен Кыргызстанды кайсыл тармактар жакындаштырат? 24 жылдан бери эки мамлекет кандай ийгиликтерге жетишти? Дал ушул суроолордун тегерегинде эл аралык мамилелер боюнча адис Бактияр Эркинбаевдин оюн билип көрдүк. Куш келдиңиз, Бактияр мырза. Иран президентinin сапарын утурлай дегенде эле ислам жолунда өнүккөн Иран менен кызматташууда жемиштер кандай болду деп ойлойсуз? Саламатсыңарбы? Эми буга чейинки Кыргызстан менен Ирандын арасындагы кызматташууда мындай эч кандай бир чоң долбоорлор аткарылган жок. Бул мамилелер сый болду да, жаман да болгон жок, жакшы да болгон жок. Мындай чоң арабызда тирешүү же мындай чатак эч кандай нерсе болгон жок. Биз Иран менен мына 25 жылдан бери сый мамиледе болуп, арабызда баягы соода мамилелери болду да. Эки өлкө ортосунда Тегеран менен болгон соода жүгүртүү 11 миллион доллар болгон экен. Бирок дагы бул сумманы көбөйтөбүз деген пландар бар, бирок башка коңшу өлкөлөр менен салыштыра келгенде Иран бизден бир топ эле алыс жайгашкан. Эгер колдогу мүмкүнчүлүктөрдү эске алганда соода тармагында дагы жылыштарды жасайбыз деген жөн эле амбиция эмеспи? Эми бир нерсе айта кетиш керек. Азыркы учурда Иран үчүн баягы соода тармагы маанилүү эмес. Азыркы учурда Иран үчүн эң негизги, эң маанилүү кызыкчылыгы бул саясий тармакта жатат да. Иран жөнүндө бир-эки сөз айтып кетели. Ирандын бийлиги баягы өзгөчө да. Иранда руханий бийлик бар, жогорку бийлик, руханий бийлик. Ал бийликти мына азыркы имам Аятолла Хаманей башкарат. Бул бийлик улуу нерселер менен, дин менен, Кудай менен байланыштуу нерселерди аткарат. Экинчи бийлик бул аткаруучу бийлик. Ошол бийликти мына Ирандын президенти Хасан Роухани башкарат. Анан эми булардын философиясы боюнча майда экономика, саясат, тышкы саясат маселелерди чечет. Ирандан санкциялар алынгандан кийин Иран үчүн эң негизги маселе өзүн регионалдык держава катары бекитүү маселеси биринчи планга чыгып атат да. Анан Кыргызстандан азыр Иран эң негизги кадам катары бул Шанхай уюмуна мүчө болгонуна баягы колдоо издеп жүрөт да. Бул эң негизги. Мындан тышкары коопсуздук маселелерин, Борбордук Азия Ирандын кызыкчылыктарына келген регион. Ошон үчүн бул жерде коопсуздук сакталынышы Иран үчүн өтө абдан маанилүү. Үчүнчү нерсени айта кетсек, ушул тармакта бул Иран өзү Борбордук Азияда мындай бир борборлорду түзүш керек да, өзүнүн кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн. Ушул кезге чейин Иран Кыргызстан бийлик өкүлдөрү жолуккан учурларында экономикалык кызматташууларда дилгир экендиктери көп айтылат. Бирок биздин же болбосо Кыргызстандын дарамети канчалык деп ойлойсуз дал ушул ислам өлкөсү менен алаканы арттырууда? Эми мына бул жерде ислам өлкөсү деп айтып атабыз, бирок бир нерсени түшүнүш керекпиз. Ирандагы ислам өзгөчө бир ислам. Исламга чейин Иранда улуу чоң цивилизация болгон. Мына Кыргыздын деле майрамдаган Норуз майрамы ошол Зороастр уруулардын отко сыйынуу менен байланыштуу бизге таасир болуп, ошентип майрам болуп калган да. Анан ошол баалуулуктар азыркы Иранда калган. Айта кетсек, Иранда күтүү маданияты бар. Ар бир ирандык Фарханге Индизора деген күтүү маданияты, ар бир ирандык жашыруун 12-чи имамды күтүүдө. Анан ошол имам келгенде адилеттүү, таза коомду баягы курганга аракет кылыш керек. Ошон үчүн Кыргызстан менен Ирандын арасында маданий тармакта болобу, социалдык тармакта болобу кызматташуу болбойт деп эсептейм. Терең. Фон катары эле анча-мынча кичинекей проекттер ишке ашырылышы мүмкүн.
Бирок Иран өздөрүн ушул күтүү маданиятын экспорттабайт. Бул өздөрүнө гана тийиштүү маданият. Роуханинин сапарында Иран, Кыргызстан, Кытай темир жолунун куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт. Бирок бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келе жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстан үчүн артыкчылыктарын айтып өтпөйсүзбү? Эми ачыгын айталы. Мына былтыр ушул маселе көтөрүлгөн. Бул темир жолу боюнча биздин Кыргызстан президентибиз Алмазбек Атамбаев былтыр 4-5 сентябрда Иранга сапар барганда анын эч кандай жылыштар болгон жок. Бирок азыркы абал мындай радикалдуу өзгөрдү да Ирандан батыш санкциясын алды. Демек Ирандын бул батыш чоң ири банктардагы эсептери ачылып атат. Эми Иран ушул акчаларды колдонууга башталып атат. Демек потенциалдуу аябай чоң инвестор болчудай да. Мына бүгүн эле Казакстан менен 1 миллиард долларга бир топ келишимдерди түздү. Демек Кыргызстан азыркы учурда чоң долбоорлорду даярдап Иранга сунушташ керек. Мындан тышкары, мына мунай менен абалды билесиздер, бизде азыр бир эле монополист бар, Газпром Кыргызстанга. Эми Ирандын бул жакта потенциалы аябай чоң. Бирок бул кыска мөөнөттүү кызматташуу болбойт деп. Эми кыска мөөнөттө Иран Россияга бул региондо конкурент боло албайт. Бирок азыркы бийликтегилер орто мөөнөттүү, узун мөөнөттүү стратегиялык долбоорлорду, бул мунай менен байланыштуу долбоорлорду даярдаш керек деп эсептейм. Рахмат сизге. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Бактияр Эркинбаев менен Иран, Кыргызстан мамилесиндеги реалдуу багыттар боюнча пикир алышты.